Бүгүнүдөн өзүнүн сыныбы дүйнөгө сапар тартты. Кудай таала бейишин берген болсун, эсебин жеңил кылган болсун. Ар бирибиз бул дүйнөдө жашап атабыз жана жашоодогу биздин максатыбызды өзүбүз билип жашашыбыз керек. Себеп Аллах таала Куранда бизге мындай деп эскертет. Мен адамдарды жана жиндерди мага гана сыйынсын деп жараттым дейт. Биз бул дүйнөгө келүүбүздүн максаты бир гана Кудай таалага сыйынуу, Кудай тааланы тануу. Ошол Кудай тааланын бизге бир фарз кылган амалдарын аткаруу менен өзүбүздүн кылган ибадатыбыз менен келечек боло турган акырет жашообуздагы биздин өзүбүздүн чыныгы жашообузду күтүп ала турган бул жалган дүйнөдө жашап атабыз. Азыр бул жерде отурдум, кыйналып кеттим чынын айтайын. Бардыгында бүгүнүз менен ушакташып эле болгон нерсени сүйлөшүп отурасыздар. Бирок бул жерде келгенде бир аз да болсо өлүмдү эстеш керек. Себеп бир адамды өлгөндөн кийин ошол адамдын өлүмүн барып жаназасына катышуу бул Ухуд тоозунчалык сооп берилет. Жана ошол адамдын өлгөндөн кийин жаназа окуп аны жерге апаруу дагы Ухуд тоозунчалык бир сооп берет. Бул нерседе биз өлүмдөн бир үлгү ала алабыз. Себеп силер өлүмдү эстеп тургула, өлүм силерге бир күнү келет. Биз өлүм аркылуу өзүбүздүн бир максатыбызды, келечек жашообузду билип турушубуз керек. Курсак тойду, кайгы жок кете беришибиз керек эмес. Бул курсак тоет, бирок бир гана нерсе тоюшу кыйын. Бир руханий жактан биздин азыгыбыз болуш керек. Себеп бизди жаратып койгон жаратуучуну биз таанышыбыз керек. Жана жаратуучу бизге буйруп койгон фарз амалдарын биз аткарышыбыз керек. Азыр бардык адам заты билет не намаз окуш керек экен. Бардык адам заты билет орозо кармаш керек экен. Бардык адам заты билет Рамазан айында ошо орозо кармап ажыга барыш керек экен. Бирок билип туруп ошол нерсени кылбай коюп атабыз. Бардыгыбыз билебиз, бирок ошол менен жашабайбыз. Билген башка, ошол нерсе менен жашаган башка. Сиздерге мен намаз тууралуу айтып берейин. Себеп намаздын ачкычы бул дара. Бейиштин ачкычы бул намаз. Кимдин намазы боло турган болсо, анда ал барып бейиштин эшигин ача алат. Мына жөнөкөй эле эшик турат, ручкасы жок болсо биз ачып чыга алабызбы? Ачып чыга албайбыз. Себеп анын ручкасы жок. Ручкасы болсо гана биз эшикке ошол ручка аркылуу аракет жасап чыга алабыз. Ошол сыңары биз бейиштин ачкычы болгон намазды колубузга кармап, бейишке барып, ошол бейиштеги дарбазаны намаз ключ аркылуу биз ача алабыз. Себеп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде айтат. Абу Хурайрадан келген риваят. Адам баласынан эң биринчи сурала турган нерсе эмне дегенде бул намаз дейт. Эң биринчи намаз суралат, намаздан кийин калган нерсе суралат. Сен өмүр бою мечит салып кой, жакшы иш кылып кой, бирок башың Кудай тааланын фарз болгон намаз үчүн, сайда үчүн барбаган болсо, кылган нерсең бардыгы мындай пайдасы жок. Себеп намаз биринчи суралат. Намаз суралгандан кийин алан калган нерсе суралат. Биздин 5 убак намазыбыздын фарзы бар. Багында пешин, асер, шам, куптан намаздары. Мына убакыт өтүп атат, биз күндөн күнгө кабырга жакынбыз. Бирок биз ойлонуп атабызбы? Кабырда эртең мен өлгөндө мен эмне? Кабырда мен кантип жооп берем? Акыретте мен кантип жооп берем? Ошол нерседе бир аз да болсо ойлонуш керек. Бул жашоо убактылуу. Эң көп жашашыбыз мүмкүн азыр Кыргызстанда мен билгенден 119га чыккан кемпир бар. Эң көп жаша. Эң аркасы Кудай таала берет. Азыр да өлүп атат. Өлүм периштеси келип сен бир күн жашап тур дебейт. Келет, убактың бүттү, алып кете берет.
Sen kандай жерде болбо, кайсы жерде болбо, ölüm geldi aldı. Senden сурап отурбайт. Ölgөн адам bir эле нерсени суранат. Meni bu чыныгы жашоодон жалган дүйнөгө кайтарып койсоң, Аллах Таалага bir жолу болсо сайтанлык болуп кайтайын. Ошон үчүн келиңиздер туугандар. Бул жашоодо биздин максатыбыз эмне? Эмне үчүн жашадык? Эмне үчүн келдик? Жана өкүмдүн каяка барат? Ошол нерсени биз тиине да болсо ойлонуп жатайық. Курсактын кайгысы болот. Курсак тоет. Бирок руханий болгон бир байлык, руханий болгон азыкты биз толтурайбыз. Тиине да болсо диний китептерди алайлы. 5 вакыт намаз китеп. Пайгамбардын өмүр баяны. Диний китептерди биз канчалык окуган сайын ошончолук дин тарапка тартыла алабыз. Азыр аксакалдарга машалла аракты куюп, винону коюп, машалла кең чоосайтын десе, о машалла, андай гана сөздөр чыгат. Куран окуп туруп, кең дуа кылып коюңсаң, жок өзүң дуа кылып. Биздин жаштар аксакалдарды үнүнү көрүп өсүп атат. Ал улуулар жаштарга үлгү боло албайт. Барды карасаң ичип жүргөн, чегип жүргөн, урушуп жүргөн талап. Аркада келип аткан бизди көскөн, бизден аркабызда келип аткан өспүрүмдөр бизди көрүп эле. Ал чегип атат, мен да чегип атам. Бул ичип атат, ичсе болот. Не кызда жакшы экен, болот. Же эртек. Биз азыр уктап, эртең менен ойгонушка эч ким бизге гарантия бере албайт. Biz kılgan boyunca ülkede öyle yaptık. Ölüm bizde. Ne de olsa sevap olmasın. Bizim maksatımız bizim gerek. Kuşa başka da biz maşallah izleyip kayınlardan çay içsem bulut, kanday bulut, ne olur? Yolun tava olsa. Yazık olsa izlemeyiz. Bizim maksatımız Allah Teala Kur'an'da bizi eskettiğinde ayal dışı 9 yaştan erkek kişiler 12 yaştan başlar Huday Teala bize karşıdan nesini atmak gerek. Biz kasangana misal 60 kaçımız 70 yaşımızı oşol kezdедеги намазды баштап калсак, анда биздин намазыбыз калып аткан мезгилде бир мүмкүнчүлүк бар. Биздин 40 жылдык намазыбыз калып кетти, фарз намаз аткарылбайт. Ошол 50ге чыгып, 60га чыгып кеткенден кийинки намаздарда сүннөт намаздар бар. Ошол намаздар биздин фарз намаздардын ордун жаап кетет. Бул уже кечиктирилгенден кийинки нерсе. А бирок убактында билип калгандан кийин ошол нерсени биз аткарабыз. Ошондой эле Аллах Таала Нур сүрөсүнүн 31-аятында айтат: "О аялдар, силердин аврат жериңерди деп башка эркектер карабас үчүн жаптыла" деп. Хиджаб. Biz boron olgan bolsa, başka olgan bolsa Araplaşıp ketти деп атабыз. Uzun giygen bolsa. Al бирок uzun giygen Araptардыкы. Hicab bu. Huday Taala'nın farz болгон нерсе. Senin avrat yerin жабылып турса, bu Huday Taala'nın буйругун аткаргандыгын. Ал Araplaşıp кеткенден кылган жок. Huday Taala'nын ошол farz кылган нерсени намаз кылып аткандыгы үчүн болот. Al uzun giygeni, çepken giygeni bu. Çünkü Aleyhisselam'ın sünnetleri Peygamber ошону кийинтирбейт. Жок, Peygamber Aleyhisselam'ın убагында мындай бир окуя бар. Аялдар тууралуу окуганда Аллах Таала ушул аятты түшүргөн мезгилде аялдар бири-бирине айтып дабат. Эркектер барып аялдарга айткан эмес. Себеп аял аялды жакшы түшүнөт. Эркек эркекти жакшы түшүнөт. Ошондо аялдарга келип аялдар намаз тууралуу, хижаб тууралуу айтылып аткан мезгилде бир аял ушул көчөдө кетип үйүнө барып. Экинчи бир аял айтат: "Ушундай Аллах Таала бизге фарз кылды, өзүнүн аврат жерибизди жабат дегенде
Құдай Таала мага фарзланды экен, анда мен үймөн бар, жолум алып кетет. Сен басып барып үйгөн салынсаң болот го деп эле айтты. Құдай Тааланын фарз кылган нерсени ушул жерде окуңуз. Ушул жерде. Bizde aytsаң машалла эртең Кудай насип кылган күнү болот да дейбиз. Бирок бүгүнүбүз эртең болбойт, эртеңиз кайра бүгүн болбойт. Бүгүндөн баштап ойлонуңуз. Бүгүндөн баштап Кудай Тааланы деп тааныйли. Кулактары тоюп бүткөн. Мен бир да болсо да, бир ат болсо да эскертип коеюн дедим. Угуп атабыз. Интернеттен башка нерсе. Бардык жерде машалла дини нерсени өзү кылып атадагы ошол нерсени жарыялап турган адамдар. Өзү намаз окубайт, өзү хижаб кийбейт, бирок ошондой нерсени көбүрөөк чыгарат. Сен өзүң биринчи амал кыл, анан башка. Сенин намазың жокпу, намаз оку деп сен бирөөгө айта албайсың. Сен бул сенин бетиң айтып коет. Кана сен өзүң. Качан гана сен өзүңдө бирдеке болсо, анан ошол нерсени сен айтсаң, ошол далили менен. Намаз окуп атып, сен намаз оку деп айта аласың. Себеп сенде намаз бар. Сен орон деп айта аласың, орон үчүн сенде жолук бар. А сен ушинтип айтып атып, секип барып жаман иш кылып аткан болсоң, анда өзүң эле. Ага инин окуясы. Акеде ушунчалык өлкөнү жакшы тарбиялайт. Ичпе, чекпе, намаз оку, ушундай баардык нерсени үйрөтөт. Бала аганы көрүп өсүп келет. Бирок бир күнү акеси камдын артына өтөт дагы, достор менен сигарет чегип аткан көз көрүп калат дагы. Ошонча кылынган акенин жакшы нерсени акеси өзү жаман көргөн көз алдына албай. Сен айтып өзүң ошол нерсени далилдей. Намаз окуп кетиштер, же намаз окуп кетиштер, же оронуп коюш. Бул Кудай Тааланын сиздерге берген фарзы. Ошол нерсени себебинде жашап коет. Кудай Таала насип кылган болсо, балким намаз окуп каласыздар. Кудай насип кылган болсо, оронуп каласыздар. Намаз окугандан мен мындай болгон да шылта издеп эле койдум. Шылта эч жерде изделбейт. Biz şılta izleyimiz özü satka tartıyoruz. Yok, bugünden başlayayım deyip katıl niyetiniz özünüzden kılıngan niyetinize yaraşa Allah'ta olsun çıkartıyor. Hiç vakti ben kıla albayken, jattay albayken deyip hiç vakti özünüzden arka bulmanız. Biz bizde örtüşte okuyuz. Ошол жерде 60 чыккан аксакалдар бар, элелерибиз бар. Арабчага окуй алмаса дагы, тили катпаса да келип, жаштарга бир өзүнүн насаат сөзүн айтып, ошолор бизге окшогон жаштар ошолорду көрүп, аксакал болсо да ушундай келип атат, окуп атат, үйрөнүп атат, биз үлгү ала алабыз. Ошол жерге деле кыйнап атсаңыздар, үйрөнүп атсаңыздар, бул жерде өртүнчүлүк бар. Kırgızstan Müslümanlar din başkanılar Masbaşan'ın öldürülüyor. Ошол жерге барып дагы билим алыңыздар, окуңуздар, Куран үйрөтөбүз иншалла. Намаз окуганды биздин колубуздан келишинче сиздерге жардам беребиз. Бул убакыттуу дүйнөдө биз иштеп жүрөбүз. Бул дагы биздин бир фарздуу сыяктуу тойгузуш. Ата-эне бир тууганды башка нерсени багыш. А бирок буга чейинки биздин өзүбүздүн жеке сабактарыбыз. Namaz var, orozo var, ошол нерселерди дагы билебиз. Эртең кеч болуп калат, биз аттың бир күн келет, аттың мен ошондо баштап, ошондо кылып кетпеген экен деп аттың. Бир гана убакта биз намазыбызды окуй албайбыз, ал биздин намазыбызды окуп аткан. Себеп өзүңдүн намазыңды бирөө окуп алганга чейин намазыңды оку деген себеп бар. Бизди кепиң ороп, элдин алдына алып келип коюп, ошол жерде биздин намазыбызды окуганга чейин эч убакыт намазды окуп албайбыз. Аллах Тааланы таанайлы. Ушул болуп аткан кээки Кыргызстанда болсун, дүйнөдө болсун, могу азыркы коронавирус оорусу бир адамдарга түрткү болду.
Kuday Taala'nı tanıda жақсы oldu. Oroza ayında da yübülöv menen, bir tuğan menen, жылда oroza olgunda her gün бар жақта жүрсе, быйыл ошол коронавирус болуу себебинен мисалы үйдө болду. Bu da bir жақсылык да. Себеп өзүбүздүн ата-эне бир туган менен үйдө чогуу Рамазан айында болуп, жакшы пикир кылып, ошол нерсенин бул биз коронавирустун айынан биз арка кетип калбашпыз. Мен ишим арка кетти, мындай болду дебейт. Bu da bir чоң жакшылык. Себеп bir жамандыктын артында сөз bir жакшылык. Şaşın gelmeyince oylanayım. Oylanayım. Bugün var uçtan şu cümleyi kurmaya başlıyor. Sizlerge çalgan bizge için kançalagan Müslüman Müslüman'a ölçek o da. Ne olasam virüs aynında kançalagan adamlar ölçekti. Onun içinde bizim ustadımızlar ölçek. Bunlar yüreği ayıttırak ustadları ölçek. Özünün ızılasında bir ustadı özünün neyse olup karamagan. Ak tekniğinde başlayacak ölçek. Onun için uygu eğer dost istegenge Kuday Taala жетишти. Eğer dünyaya toy berse adam bolar, toprak жетишти. Biz bu dünyada yaşap atabız, естесеге тойбойбуз. Kuday Taala айтат, мен адам баласына бул дүнүйөдөгү бардык нерсени алып келип берсем дагы ошончо. Адам баласы сәл гана кара топурак барбайт. Ошон үчүн биз кара топуракка барганга чейин усакты руханий азыгыбызды койгузайык. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kur'an okup ошон менен дийни тай беребиз да. Мен Kur'an окуп берем, аксакалыңыздар дуа кылып бериңиздер. Аксакалы келин айтып берип тургандай болойлу. Kimingizler dua kılasızlar? Sıcak oturalım. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.